Эми биринчи маселе бул орозо айынын башталышы тууралуу. Рамазан айынын башталышы тууралуу. Эми мына ушул тууралуу дагы көп сөздөр болуп жүрөт, көп түшүнбөстүктөр болуп жүрөт. Ошон үчүн муну биз билишибиз керек да. Рамазан айынын башталышы эки жол менен аныкталат. Биринчи жолу бул айдын көрүнүшү менен, айдын чыкканы менен. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу болсо бул Шабан айынын, ошо Рамазан айына чейинки Шабан айы болот. Ошол Шабан айын 30 күн болгону менен 30 күнгө толукталат. Ошол менен анан Рамазан айын башталат. Эми кандайча мисалы айды көрүү менен дейт. Жаңы айдын чыгышы менен Рамазан айы башталган болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан суму ли ру'ятихи деген. Ошо айды көргөндө орозо кармагыла деген. Айды көргөндө анан орозо кармагыла деген. Ошондой эле Аллах Таала да Куранда айткан: "Фаман шахида минкум аш-шахра фалиясум". Ким деген бул айга ким күбө болсо, анда ал орозо кармасын деп буйрук кылган. 29-түнү, 29 Шабан айынын 29-түнү мусулмандар эшикке чыгат дагы, ошол хадистер, ушул айды караганды билгендер да эшикке чыгат дагы, анан карашат. Ай чыкканы көрүнгөн болсо, демек түшүнүктүү. Демек 29 күн менен эле демек Шабан айы бүткөн болот дагы. Кийинки күнү демек Рамазан айынын биринчи күнү болгон болот. Анткени биз билишибиз керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да хадисте айткан, ай бул 29 күн болот же 30 күн болот да. Кээ учурларда бир ай деген 30 күн болуп калышы мүмкүн, кээ учурларда 29 күн болуп калышы мүмкүн. Анан Рамазан айына чейинки Шабан айы же бул 29 күн болот же 30 күн болот. 31 күн болуп кетпейт дагы, 28 күн болуп кетпейт дагы, же 29 күн же 30 күн. Анан ошон үчүн 29-күнү биз чыгып анан карайбыз, ошондо айды карайбыз. Асманга чыгып айды карайбыз дагы. Анан ай чыккан болсо, демек эмнени мындан түшүнөбүз? Демек ай бүткөн экен. Демек Шабан айы бүткөн экен, Рамазан айы башталды деп, эртеңки күнү Рамазан айынын биринчи күнү деп эртеси биз орозо кармап баштай беребиз. Ал эми ай көрүнбөй калган болсо, булуттар болуп, же болсо ушундай бир кандай бир себептер менен ай жок болуп кала турган болсо, демек эмне кылабыз? Анда демек эртеси күнү Шабан айынын 30 деп 30ка жеткиребиз Шабан айды. Андан кийинки бүрсү күнү демек Рамазан айынын биринчи күнү экен деп анан орозо кармап баштайбыз. Ушундай бизге шариятыбызда ушундай нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге шарият кылган да. Анткени мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул эле хадис уланысында мынтип айтат: "Фаин гумма алейкум фаакмилу иддата шабани 30". Эгерде силерге ушул булуттар себептүү же бирдеме болуп ушундай көрүнбөй кала турган болсо, шек болуп кала турган болсо, айдын чыкканы көрүнбөй калса, анда эмне дейт? Анда Шабан айын 30га толуктап койгула дейт. 30га жеткизип койгула деген да.